Kaysı өлkө olmasın. Ошол өлкөнүн жарандыгы биринчи иретте өз эркиндигин коргойт. Мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, түрмөдө жаткан insanlar adaletsiz, mıyzamsız, hakikatsız жатабы. Же кылмыш жасап өзүнүн ошол кылмышкер жатса дагы аларды биз мусапыр деп коебуз. А мусапырдын айткан сөзү кимге болбосун, ал аманат. Ал аманатты ким болбосун аткарыш керек. Ошон үчүн түрмөдө жаткан инсандарга көңүл бурушубуз керек. Анткени көпчүлүгү мыйзамсыз, адилетсиз, акыйкатсыз жатып атышат да азыркы учурда. Бир консерва уурдаса, көптөгөн жылдарды берип миллиондогон уурдагандарды жөн эле чыгарып коюп атат. Мисалы үчүн арпачы. Миңдеген ген прокуратуранын начальник управлениясы жөн эле чыгып кетти. Ал эми Садыр Жапаров кумтөр мамлекетке, элге иштесин деп, ел үчүн мамлекет үчүн күйгөн биздин саясатчы, биздин коллега, замандашыбыз, мекендешибиз акыйкатсыз, адилетсиз, мыйзамсыз азыр түрмөдө жатат. Анысы аз келгенсиң, урматтуу мекендештер, билбейм эмнеге Садырга өтө көп сыноо берилип атат. Азап, атасын жоготту, анын артынан энесин жоготту, анын артынан баласын жоготту. Кандай муң? Бул деген эч качан басылбай турган, эч качан сакайбай турган жан дүйнө кайсы жерде болбосун, кайсы убакта болбосун, кайышкан, мындан өткөн арман, мындан өткөн муң болбойт адам баласы. Ал эми биз ажоо дейбизби, падыша дейбизби, хан дейбизби? Илгерки сөздөр менен айткан. Бир сөз менен, азыркы сөз менен, азыркы биздин жаңы Конституциянын эгил азыркы мезгилдин сөзү менен президент деп коебуз. Алар бир сөз сүйлөш керек, ошол сөзүн аткарыш керек. Сооронбай Шарипович Жээнбеков биздин президент айтты эле. Эгерде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров райым сураса, мен эркиндикке чыгарам деп. Хан деген бир сүйлөш керек. Бир эле хан эмес, керек болсо ар бир кыргыз бир эле сүйлөш керек. Азыр бизде эмне болуп атат? Кошоматчылык, кайдыгерчилик, мыкаачылык, бири-бирине күйбөгөн, бири-бирин түшүнбөгөн, бири-бирин колдой албаган. Ушунчалык азыр могу жерде айтып атат, саткынчылык да көбөйүп кетти. Ошон үчүн биз кайдыгер болбошубуз керек. Саясат бул үйдү курганда фундаментин туура куюлса, анда сенин үйүң кулап түшпөйт. Эгер бийлик саясатын туура жүргүзсө, анда ал бийлик кулабайт. Эгерде саясатын туура эмес, түптөп алса, кайсы бийлик болбосун кулап түшөт. Ошон үчүн бийликтегилер саясатты туура жүргүзүш керек. Мен ойлойм, урматтуу мекендештер, мына бүгүн ушул түлүккө умтулган кыргыздын нукура мүнөзү өлбөптүр. Өлбөптүр. Кыргыз анда жашайт. Мен силерден суранып кетем, кыргыздар, биз эч качан кайдыгер болбойлу, боору таш болбойлу. Кыргыздар, биз эч качан кошоматчылыкка барбайлы, бири-бирибизди сатпайлы, чөгөлөбөйлү, чөкпөйлү. Бардык чындыкты бетке айтат өз убагында. Орустун жакшы бир сөзү бар, орустардын макалы бар. Не вовремя сказанное слово — это ложь деп коет. Эгерде өз убагында айтпасаң,
söz ata söyledi deydi Kırgızlar. Oşun için bugün Sadır Japarov'ga erkinlik. Erkinlik! 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 Boşlanduk. Erkinlik! Boşlandık! 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 Japarov'tun ardında Kırgız eli Turar'ın dağı bir jolanıqtap Sadır Japarov'da bir kattu aytıp koysam Sadır Japarov. Sadır Japarov! Sadır Japarov! Sadır Japarov! Sadır Japarov! Bugünkü mitingden keyin bizdin urmatlı prezident Sooronbay Sharipowich oylanat. Al dagı bizge okşagan adam jüregi var, gögünü oryt. Oylanıp turup Sooronbay Sharipovich'e kim put tosup atat, aylana çöyrösün tazalayt. Sebebi arız yazılganda көп vakit bolup kaldı. Kütölü, eğer bolbosa dagı sözümüzde aytabız ayta turgan. Var bolуңуздар, orubаңыз.